Буга чейинки чыгарылышыбызда жеке ишкер Имамидин Ташовдун президенттикке ат салышып жатат деген эмиштерди айтып, коомчулукка кылган иштеринен кыскача айтканыбызда айрым инсандар мен деле 2 батир берип койсом президент болуп каламбы деген сыяктуу ар кандай кайчы пикирлер жаралууда. Жеке ишкер Имамидин Ташовдун чынында президенттикке аттанып жатабы же жокпу анын анык эмес экенин билбейбиз. Бирок мамлекеттик кызматы жок эле элге кызмат кылган инсандар бизде жокко эсе. Имамидин Ташовдун кылган иштерин карасак, чынында элге күйгөн инсан экенин биле алсак болот. Ушул күнгө чейин Кыргызстанда 2 гана үй бүлө 4 балалуу болгон. Аларды батир менен камсыздап, алар ошол батирде жашап жатканын интернеттен көрүүгө болот. Кудайдын кулагы сүйүнсүн. Кыргызстанда 4-тен 2 бар. KG Group курулуш компаниясынын жетекчиси Имамидин Ташов Көк Жарда салынган жаңы үйдөн 2 үй бүлөгө 2 батирдин ачкычын тапшырды. Мен ишенем. Кыргыз улутунун уникальный эле калкпыз дейбиз да. Уникальныйлыкты эми келиңиздер. Ушул 5 менен 6 менен бир көрсөтөлү. Бул да болсо ошол 5 6 маек болсун, башталгыч болсун. Ошону менен бат эле 10 миллионго жеткерсек, андан кийин буюрса менден кийин дагы кыргыздын санын улагандарга жардам көрсөткөндөр чыгат деген үмүттөмүн. Жыл сайын Кыргызстанда эң көп балалуу үй бүлөлөргө дагы батир тапшырып келет. Кыргыз 10 миллион, Кыргыз 15 миллионго жетмейин квартира беришти токтотпойм. Кыргыз армиясына деп көңүл буруп өзүнүн атынан 500 миңден миллиондоп жардам көргөзүп келет. Имамидин Ташовдун өзүнүн карамагында балдар үйү бар. Айталы дегенибиз Беловодскийдеги балдар үйүнүн дагы кандай муктаждыгы болсо чечип келет. Андан сырткары 600гө жакын муктаж үй бүлөнү тамак ашы менен камсыздап турат. Арасынан айрым оор абалдагы инсандар Имамидин Ташов берген батирде күн кечирип келет. Бул иштерди жеке ишкер кылыш керек беле же мамлекет? Деги эле ушул иштерди Имамидин Ташов кылууга милдеттүүбү? Бизде айрым саясатчылар бийликке келгенде кылам деп шайлабасаң кылбайм дегени айдан ачык баарыбызга эле көрүнүп турат. Кайсы бир инсан ушинтип элин ойлоп жардам кылды деген суроо жаралат. Тескерисинче мамлекеттик кызматта отуруп алып элге жардам бербей элдин эсебинен жашаганда чиновниктерибиз жок эмес. Имамидин Ташов саясатка аралаша электе ушундай жардам кылып келсе, балким чында президенттикке кандидатын коюп калса чоң эле өзгөрүү болот деген ойдобуз. Учурда элибиз эскилерден көңүлү калып, чоң өзгөрүүнү каалап турган чагы. Кийинки чыгарылышыбызда дагы кайсы саясатчы кандай иши менен талапкерлигин коюп жатканын кеп кылабыз.